Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин катталуучуларым, менин көрөрмандарым жана ошондой эле каналыма жаңыдан келген менин конокторум. Эгерде биринчи жолу бул видеону көрүп аткан болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга жазылууну унутпаңыз. Бул каналдан Forever Aloe Vera компаниясынын алоэ гүлүнүн, балдын негизиндеги табигый продукциялары жана ошондой эле эң сонун эл аралык бизнес мүмкүнчүлүгү боюнча тааныштык уга аласыздар. Менин атым Максат, компаниянын менеджери боломун. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге мен төмөндөгүдөй бир эки суроодун айланасында бир аз маек кылгым келип атат. Бул эч кандай акыл эмес. Анткени бүгүнкү күндө адамдарыбыздын баардыгы акылдуу, бирөөгө бирөө акыл үйрөтө турган заман деле эмес. Мен болгону бир аз жөн гана мындай өзүмдүн ой толгоомду, өзүмдүн оюм менен бөлүшкүм келип атат десем болот да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө Forever Aloe Vera компаниясынын продукцияларын колдонуу маанилүү? Жана ошондой эле эмне үчүн бүгүнкү кырдаалда бул мүмкүнчүлүктү колго алышыбыз керек? Мына ушул суроолор жөнүндө, ушул суроонун айланасында бир аз өзүмдүн оюмду бөлүшкүм келип атат. Биринчиден, бүгүнкү дүйнө жүзүн каттап аткан апат же болбосо пандемияны ала турган болсок, азыр уже экинчи толкуну болуп атат да. Ошо биринчи толкундан бери эле баардыгы какшап, дүйнө жүзү какшап айтып келатат. Иммунитетти көтөрүү керек. Иммунитет күчтүү болуш керек. Мен айтат элем, бир эле пандемияга эмес, бир эле бул вирус оорусуна эмес, баардык эле ооруларга деги эле иммунитет күчтүү болуш керек. Иммунитет күчтүү болсо, биздин иммунитет деген бул ички врачыбыз, дарыгерибиз, ал күчтүү болсо көп ооруну өзү жеңет. Ошондуктан албетте иммунитет күчтүү болуш керек. Бирок ошол иммунитет эмненин негизинде күчтүү болот? Ал биз жеп ичкен тамак аштагы витаминдер, минералдар, ферменттер, макро, микроэлементтер, белоктор деп коет эми. Ушулар бизге жетишерлик санда кирип турса, биздин иммунитетибиз күчтүү болот. Суроо сиздерге, кантип ойлойсуздар? Бүгүнкү күндө биз жеп ичкен тамак аштан биздин организмге керектүү деңгээлде витамин, минералдар ала алып жатабызбы? Албетте жок. Бул изилденген статистика боюнча карай турган болсок, күнүнө биздин организмге 90 түрдүү питательный вещество керек болгон болсо, азык зат, организмдин азык заты 90 түрдүү макро, микроэлементтерден керек болгон болсо, ошонун биз жеп ичкен тамак аштан 5 гана пайызын ала алат экенбиз. Калган 85% ала албайт экенбиз. Мына ушунун натыйжасында бүгүнкү күндө биздин иммунитет слабый. Албетте анын иммунитеттин слабыйлыгынын натыйжасында, иммунитеттин алсыздыгынын натыйжасында канча деген оорулар бар азыр. Бала өстүрүү кандай кыйын болуп атат, анткени эне өзү ден соолугу, витамин, минерал жетпей туруп баланы төрөдү. Албетте бала дагы слабый болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул Forever компаниясынын продукцияларын сөзсүз колдонуу маанилүү. Орусчасынан айтканда, чтобы сиздин иммунитетиңиз күчтүү болуш үчүн. Булар эч кандай дары эмес, тамак аш кошулмасы, табигый витамин, минералдар. Мисалы, бир эле алоэ гелин ала турган болсок, эгерде сиз күнүмдүк өзүңүздүн диетаңызга, тамактануу рационуңузга ушул алоэ вера гелин кошо турган болсоңуз, сиздин организмге керектүү болгон 90 түрдүү питательный веществонун 75-ин ушул алоэ гелинде камтылган табигый түрдө. Мына ушун үчүн бүгүнкү күндө биздин продукцияларды колдонуу, мейли ал жаш эне болсун, мейли ал студент болсун, мейли ал кичинекей окуучу бала болсун, мейли ал ымыркай болсун, мейли ал биздин чоңута чоң эне болсун да, аял эркек болсун, баардыгы үчүн бүгүнкү күндө бул абдан маанилүү. Анткени булардын баардыгы тең эч кандай дары эмес, тамак аш кошулмасы. Мындайынча айтканда, иммунитеттин тамагы. Ар бир киши бул продукцияларды колдонушу керек. Эми бизде ден соолукка кам көрүү десе, бир гана ушундай табигый витамин, минералдарды жөө менен эле ден соолукка кам көрө албайбыз. Ден соолукка кам көрүүнүн ичинде жеке гигиенаны сактоо. Ошол жеке гигиеналарды сактоодогу биздин колдонгон каражаттардын дагы табигый болуусу абзел. Мисалы, мурда биздин ата-энелерибиз аз эле ооруган, анткени дегенде ал учурда азыркыдай больница деле көп болбогон, аптека деле көп болбогон, бирок алар аз эле ооруган. Анткени алар табигый тамак аштарды биринчиден көп жеген. Азыркыдай биздин жер жемиштерибизге азыркыдай дары-дармек салынбай бышчу. Ошон үчүн алар витаминдүү тамактарды жешкен. Андан сырткары колдонгон каражаттары дагы табигый болгон. Мисалы, алар идишти жөн эле жылуу суу менен жууган. Азыр биз ар кандай мыйла дагы башка нерсени колдонобуз.
Бул дагы эгерде биз канчалык мындай табигый витаминдерди жеп туруп, бирок баары бир колдонгон зубный паста, дезодорант, шампунь деген нерселерибиздин бардыгы Кытайдан келген, химикат кошулган, ар кандай красителдер камтылган ушундай заттарды колдончу болсок, анда биз кайра эле өзүбүздүн ден соолугубузга зыян нерсени алып келген болот экенбиз. Андыктан жеке гигиеналарын дагы колдонуу абдан маанилүү. Бул продукциялардын канчалык курамдары эмнелерден турат, табигийби, табигий эмеспи, сиздер булар боюнча мен бул видеодон баарын түшүндүрө албайм. Анткени 300ге жакын продукция түрү бар. Могу өзүнүн каталогу бар. Ушул китептен баарыңыздар окуп көрсөңүздөр болот. Анан өзүңүздөр чечим чыгарасыздар. Демек, маанилүү или маанилүү эмес? Жөн эле бир жумук. Маанилүү или маанилүү эмес? Ар бир киши өзү бүгүнкү күндө чечим чыгаруусу керек. Анткени бүгүнкү күндө ден соолук үчүн дагы атайын күн сайын врач эмес, жөнөкөй эле адам болсок дагы ден соолугу үчүн күн сайын бир 15-20 мүнөт убакыт бөлүп изденишибиз керек болуп атат. Бул бүгүнкү күндүн зарылдыгы, талабы, маанилүүлүгү демекмин да. Ошондо сиздер бул каталогду окуп көрсөңүздөр дагы да көбүрөөк билесиздер. Кыргызчасы да бар, орусчасы да бар. Эми эмне үчүн ушул продукциялардын артында турган өтө чоң бизнес мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек? Ал дагы бүгүнкү болуп аткан кырдаалга байланыштуу бардык адам бул бизнес мүмкүнчүлүктү колго алганы жакшы деп айтар элем. Алыңыздар деп эч кимди зордоп аткан жокмун, эч кимге таңуулап аткан жокмун. Болгону жакшы деп өзүмдүн оюмду бөлүштүрүп атам. Сиздер өзүңүздөр изилдеп көрүңүздөр бизнес мүмкүнчүлүгү боюнча дагы. Анткени бизнес мүмкүнчүлүгү боюнча дагы бардык тилдерден издесеңиздер болот. Компаниянын масштабын көрсөңүздөр болот интернеттерден. Кандай адамдар кандай нерселерге жетип атат, кандай адамдар жетип атат, ошонун бардыгын өзүңүздөр изилдесеңиздер болот. Мен 4 жылдан бери аралашып жүргөн киши катары аз да болсо, көп билем деп айта албайм, аз да болсо бул компаниядагы өтө бир чоң бизнес мүмкүнчүлүктү көрүп калган киши катары ар бир киши колдонсо жакшы деген оюмду айтат элем. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө мына ушул пандемия учурунда канча адам өзүнүн жумушун жоготту. Канча деген традиционный же болбосо салттуу бизнесте жүргөн биздин жарандарыбыз, биздин эле жарандарыбыз бизнестери банкротко учурады, границалардын, чек аралардын жабылып калганынан же дагы башка себептерден. Кафе, ресторандар элементардуу эле мисалы артисттерибизди ала турган болсок, таланттуу артисттерибиз да жумушу жок, эмне деген аркага кетүүгө учурады да, банкрот болууга учурады, жоготууга учурады. Ошол эле учурда андан кийинки болуп аткан могу саясий толкунда канча деген жоготуулар. Азыр мисалы канча деген биздин мамлекеттик ишмерлерибиз бүгүнкү күндө коркуп отурат. Мектептин директорлору же болбосо райондун жетекчилери, аким, главврачтар өзүнчө баары бир ичинде коркуп отурат. Эртең мени может жумуштан алып коет мүмкүн. Бүрсү күн мени жумуштан алып коет деген коркунучта жашап отурат. Канчасы уже жумуштан алынып атат. Жетекчи алмашкандын натыйжасында алар дагы жумушунан айрылып атат да. Ошондуктан мен айтат элем, бул бизнес мүмкүнчүлүктү колго алуу керек. Врач болсоңуз дагы, катардагы базарда иштеген адам болсоңуз да, мейли сиздин дүкөнүңүз, мейли сиздин сулуулук салонуңуз, мейли сиздин рестораныңыз болобу, кайсы гана катмардагы адам болбоңуз, бул бизнестин мүмкүнчүлүк боюнча жакшылап талдап көрүңүз, анткени ар бир адам үчүн керек. Биз ушул пандемия учурунда дагы, саясий толкун болгон учурда дагы бул бизнесте только өсүү гана болду. Биздин коллегалар мурдага караганда кирешелери 2 эселеп, 3 эселеп өстү. Анткени бул новый вид деп орусча айтылат, мисалы, жаңы түр бизнес. Эч качан мындай биз жаап алып эле өзүбүздү замоктоп алып эле жок мен башканы укпайм дебешибиз керек экен да, көрсө. Ар качан жаңы нерсени изденүүдөн калбашыбыз керек экен. Бул мүмкүнчүлүктү сиз колуңузга алсаңыз, сизде эч кандай начальник жок. Сиз эч качан коркпойсуз, эртең мени жумушумдан алып коет деп. Сиз эч качан ойлонбойсуз, менин кресломду бирөө алып коет деп. Сиз эч качан ойлонбойсуз, жумушканам жабылып калат деп. Чек ара жабылып калат, мен товарды каяктан алам деп ойлонбойсуз. Анткени компания бардык нерсени камсыз кылат. Офисинен бери камсыз кылган, складынан бери камсыз кылган. Сиз үйдө отуруп онлайн түрүндө дагы иштеп акча табасыз. Мисалы, мен пандемия учурунда 4 ай үйдөн эч жакка чыккан жокмун. Бирок мен ай сайын 40 миң, 45 миңге чейин кирешени таап аттым. Жөнөкөй iPhone телефонумдан. Ноутбук да эмес, жөнөкөй iPhone телефон. Компьютерден да эмес,
телефондон иштеп таап аттым десем болот. Бул ушундай сонун бизнес мүмкүнчүлүк. Дагы бир жолу кайталайм, географиялык эч кандай диапазон жок. Сиз будильник койбойсуз, каалаган учуруңузда иштейсиз, сиз жетекчи бар дебейсиз. 1-2 жыл эгер серьезно мамиле кыла турган болсоңуз, дальше бул бизнестен только рахаттануу гана ала аласыз. Сиз бул бизнести өзүңүздүн балдарыңызга калтыра аласыз. Жакшы жери дагы канча адамга бутуна турууга жардам бере аласыз. Башка мамлекеттик жумуштарда биrini бири көрө албай, буттан тартып, башка кылып аткан болсо, бул бизнесте сиздин өсүшүңүз үчүн дайыма сиздин наставниктер, кызыктар болот. Сизге жол көргөзгөн практик адамдар болот. Андыктан жакшылап талдап көрүңүз. Бүгүнкү күндө эгерде сиз колдонуучу болом десеңиз дагы өтө маанилүү экен. Бизнес кылам десеңиз дагы өтө маанилүү. Эң сонун бизнес мүмкүнчүлүк. Кызыккан суроолор болсо, менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Бизде азыр ушул ар бир нерсенин жакшы жагы бар. Пандемиядан бери дагы бир жакшы артыкчылык, бизде күн сайын онлайн түрүндө ар кандай маалыматтар, бизнес мүмкүнчүлүгүңүз толугу менен көргөзүлөт. Андан сырткары кандай шарттарды, кадамдарды жасаш керек бул бизнести жасоо үчүн, ушулардын бардыгы көргөзүлөт. Күн сайын бизде окутуулар болот онлайн түрүндө. Ал үчүн сиздин телефонуңузда только Zoom приложение болуш керек. Zoom приложениени көчүрүү дагы бекер. Play Market'ten или App Store'дан кирип эле бекер эле көчүрүп аласыз бул приложениени. Анан менин WhatsApp номериме кайрылсаңыз, биздин онлайн түрүндөгү обучениелерибизге катышып, дагы да көбүрөөк талдөөгө мүмкүнчүлүк ала аласыз. Менин WhatsApp номеримди дагы бир жолу кайталаймын. 0772 40 86 84. Аман болуңуздар, достор.